Саламатсыздар, кечиресиздер. Кечиресиз. Мүмкүнбү? Кычыңыздарды алып койдум. Эжеке, силер отопление уланмаңыздарбы? Центральный. Жакшы эле сатабы? Сурап жүрөтүлөр жылуу кандай болот депчи. Жаман дегендер мен ойлойм ушу только воздух чыгарбагандан гана депчи. Эч кандай жооп жок, э? Жок. Рахмат. Өндүрүштүк бирикмеси тарабынан көп кабаттуу үйлөргө кандай жылуулук берилип атат? Бүгүнтөн баштап катуу суук башталды. Дээрлик көпчүлүк көп кабаттуу үйлөргө киргенибизде нормада жылуулук берилип атканы айтылды. Кээ бир батирлерде норма берилбей аткандыгы жөнүндө айтылды. Ал боюнча тийиштүү мекеменин жетекчисине тапшырма берилет. Эртеңден баштап алар өздөрү карап чыгышат. Бул рейд күндө уланат, Кудай буйрса. Ар бир отканадагы 16 откана иштеп аткан болсо, бүгүнкү күндө ошодон канча көп кабаттуу үй жылуулукка туташтырылган болсо, ошонун баардыгы каралып чыгат. Квартираныз жакшы сатабы? Эч кандай жалоб жок, э? Үйүңүз жакшы сатабы? Эч кандай жалоб жокпу? Жок. Рахмат. Жакшы бир начар болуп, ушундай болуп өзгөрүп калып атат да, мына эмесичи. Обратно кетеби же эмне бул? Баарлыгы воздух чыгарып берсе, тис керек да. Азыркы күндө биз Жалал Абад шаарында 18 откана иштеп атат. Алар 80 көп кабаттуу үйдү жана 30дан ашуун бюджеттик же болбосо коммерциялык мекемелерди жылуу энергиясы менен камсыздап атат да. Какой-то бир момент болот, жана мазутту куюп алмаштырып атканда же болбосо мазутту заправка кылып аткан учурда бир аз температура түшүшү мүмкүн, а бирок биз кайра калыбына келтиребиз да. Воздухту, бул абанын, топтолгон абаны ар бир жашоочу өзүнүн батареяда же болбосо өзүнүн менчиги, биз ал жерге кире албайбыз. Өздөрү ошо 4-эң башкы кабаттагы же болбосо 4-этаждагы, 5-кабаттагы ошол батирдин ээлери чыгарып коюш керек да.